Join'ini tanıydınız dostlar. Дебильностьта кепкасы. My name is Boom Boom. My name is Boom Boom. Самый популярный зеленка ушел, да? 18 миллиард просмотр английский каналда. 2 миллиард, 3 миллиард просмотр. И Эсептегенге чын эле убакыт жок. Сахна точно не моё экенин мен билдим да. Мынтип кармоо, фантиле. Да. Где-то подгузник киебиз. Салам алейкум достор. Конокто Эрнест Умиталиев. Баарыбыз билген мындайча айтканда легендарлуу азыр дүйнөнү дүрүп жаткан Дебильность каналынын негиздөөчүсү. Баса бул канал жөнүндө айтып кетсек, дүйнөдө детский сегмент боюнча 3-чү орунда дүйнөдө турушат. Фактически 3-чү орунда турушат. Бул жерде эмне атканын карап коелу. Жони. Салам алейкум. Салам алейкум. Жакшыбы? Жони таныйсыз достор. Дебильностьта кепкасы кылып коелу. Точно айтыңыз. Вот так вот работаем, вот смотрите. Очень усердно. Негиздөөчүнүн жанына кирели, иштеп жатат. Салам алейкум. Народ. Көп учурларда мен өзүмдү үн режиссермун деп эсептейм. 15 жыл үн жаздым. Андан тышкары аранжировка да жазадык, ырларды дагы жаздык. Голос жазган арзан эле. Ыр менен чогуу жазсаң кичине кымбатыраак, аранжировкасы менен чогуу жазсаң дагы кымбатыраак болот эле. Анан ошого байланыштуу ырлар да көп жаздык. 2000 канчадан бери? 2004-төн бери иштеп келсең керек. Мен Акшоладан бүткөндөн кийин, школа бүткөндөн кийин кылым деген топ ачкам. Ошол 2004-жылы же 2005-пи, 2003-пү же? Мен ошону 2004 бүтүрсөң керек. мүмкүн да, ошо так айта албайм. Кантип кайсы жыл бүтүргөнүн билесиңби мектепти? Институтта кайсы жыл бүткөндү билбейм ичинде. Андан кийин кылым тобун ачкам. Кылым тобу өзүң ырдай белең. Өзүм да ырдайт элем. Ошентип 3-4 жыл ырдадык. Анан Канча адам эле тобуңарда? 4 адам эле. Ошол Чопадагы Сен, Чопа, Тоша, Ырыс деген Тоша, бар Ырыс. эле. Сахна точно не моё экенин мен билдим да. Канча жыл ырдадың? 2-3 жыл сахнада жүрдүм. Микрофон кармап алып, мынтип кармап алып, фантиле. Анан ошондон кийин эле продюсированияга өттүм. За кадром деген адам экенин мен аны түшүндүм. Андан кийин эле ошентип студияга өтүп кеттим. Анан ошентип Каракас деген студия ачылды. Жөн өзү дагы ыр жазып коёбу экен? Ага. Бар анжам жырлар. Канча? Миллиардники? Миллиардка чыга элек, бирок 200 миллион чыгып калды. 200. Өзүң обонда жазгансың да? Сөз огон өзү жазгам. Кайсы музыка, кайсы немелер? Животныйлар жөнүндө. Көбүнчө. Көбүнчө өзүмө окшошту эле. Кайсы музыка эле? Ал жакта ит эмне дейт, анан ит үрөт, мышык эмне дейт десе, му дейсиң, неправильно, мышык деген мяу дейт, деген сыяктуу да. Тоже балдарга үйрөтүп кеткен, кайсы жаныбарлар кандай үн чыгарат экенин үйрөтүп кеткен музыка болуп турду. Ал жакта образың аты ким? Бум-бум. Бум-бум. Движение кылып койчу. Үнүм да ушундай да. Boom Boom. My name is Boom Boom. My name is Бум-бум. Так мындай үнүм негизи нежный эле өзүм мындай. Сен баягы жалгызың беле? Күттүмай. Күттүмай дегендердин баягы эң жаңы жарыктап аткан келип жүрүп укканбызга. Кайф болуп. Жакшы жарылды ошол дагы, шоу бизнесте биздин немеде. Кайсы жакка көбүрөөк иштеген жок атат азыр? Кыргызский шоу бизнеске же дүйнөгө? Эми негизи эле аябай оор суроо экен. Эми бул жакта команда, чоң команда болуп иштеп аткандыктан башында чогуу баштагандан кийин аягына чейин чогуу бололу деп чечкенбиз. Эми ал ыр жан дүйнө всегда эле дайыма эле каалайт ырдаганды. Ал эч качан кеч эмес деп ойлойм. Азырынча бул жакта иштеп атабыз. Анан Кээде өзүң ырларын чыгармачылыкта ырлар обондор көп эле буюрса диктофонго жазылган гитара менен отуруп чыгарып жаза берем да. Анан ошолорго бир убакыт таап кийинчерээк анан аранжировка жаздырып, балким радиолорго берип баштайбыз. Күттүмайдын фанаттары күтүп эле калышты да. Күтүп атып кээ уже түңүлүп деле калган. Ал жакта миллиардниктер көрүп атканда ошолорлор бул жакка да кирип атат да, бирок кыргызстандыктар эле көрүп. Ооба. Бизди YouTube'да кичинекей балдар ошол биздин мен өзүмдүн каналыма кирип
ырды болуп коюшат да кээдечи. О, бум бум, класс давай еш деп. Бул кыргызчаларды Кыргызчаларды Аско менен да дуэтибиз бар. Биздин өзүбүздүн кыргыз каналдачы. Анан кирип алып, о, бум бум мен чача, оказывается, поют деп. Ушинтип калышат. иштер илгери, чыгармачылык илгери боло берсин. Баса айтып кетели достор. До плюс фа деген тасманын продюсери жана демилгенчиси катары Эринес Умуталиев болот. Бул Самат Эркинбеков, Чолпондор абдан сонун дүңгүрөтүү жараткан да Кыргызстанда, кино индустриясында. Эринес агай менен жакшы коллаборация кылгансыңар, ошондо жакшы билем. Ошон Дофа бул көп адамга кино тармагында көп адамга түрткү болду окшойт десем жаңылышпайм да. Ошол Дофадан кийин кино тармагын жакшы көрүп, түшүнүп, андан ары алып кетти. өздөрүнүн кийинки проекттерин жасап кетишти, студияларын ачып кетишти. Ошол Дофа эң башкы жолун ачып берди десем жаңылышпайт окшойм. Биринчи бөлүгүндө Дофа 1де Эринес агай иштегенде Самат Эмилдер эле. Экинчиде деле Самат Эмилдер эле, бирок экинчи частында Нурлан байке, анан Асхат менен Данчик эме болгон, режиссер болгон, сценарист болгон. Нурлан Мамакеев байке менен өкөр продюсер болгонсуңар. Экинчи бөлүктө Асхат менен Данияр режиссер болгон. Топташ Смирлан Саткынбаев, Эркин Кыштабаев, Вилли булар пост продакшн карашкан. Баса Топташ деген студия жөнүндө айтып кетсек, бул дагы өзгөчө бир легендарлуу бир студиялардан. Эң биринчи фотоаппаратка тарткан бул Мирлан болгон да. Кыргызстанда эле эң биринчи фотоаппаратка тарткан видеоклип бул Мирлан Саткынбаев болгон. Ислам менен баарыбыз эле таанышпыз достор, ошол эле клиптерден көргөнбүз. Көрсө бир эле ырчы эмес, ошондой эле обончу, аранжировщик, композитор да. Ну да, так получается. Как работается? Ну, отлично. Работа хорошо идет. Работа моей мечты, можно сказать, да? Изин эң популярный ыры Fly to the Sky. Fly to the Sky 300-400 миллион болуп калды окшойт. Изинин 1 to 3 деген ыры бар. Азыр бизде миллиардник роликтерден 3 бар да. Бул Аман Бержибаевдин Клап Чача деген ыры. Ями деген менин ырым. Өзүң жазгансың? Өзүм жазгам. Анан Исламдын 1 to 3 деген ыры. Алда миллиард. Алда миллиард. Экинчи орунда, по-моему, Fly to the Sky турат болуш керек, Исламдын. Ал болсо бир ушунчалык цифрлардан адашып калышы мүмкүн, абдан көп да. Исламдыкы канча Fly to the Sky? 300-400 миллион бар болуш керек, э? Калгандары 100 миллион, 200 миллион деген роликтер абдан көп чыгат да. Бул Алмаз Адамалиев деген бывший жылдыз деп коелу. Эме Махаббат дастанында, Сүйүү дастанында абдан жагат ошол клип. Мен караганбыз. Бул Эринес байкебиздин ыры болот. По-моему, Алда менин ырым. Сен жазгансың. Бул Алмаздын болсо Give me the mask, do деп автор ошол. Дибилинсте? Дибилинсте. Канча миллион болду? 724 миллион окшойт. 724 миллиондук клиптин ырынын автору. Композитор. Сөз да өзүнүкү. Сөз да өзүнүкү. Сөз ону өзүнүкү. Кандай эле клип да бир Give жолу? me the mask. Туура масканы кийген чакырган, масканы кийгенди көндүргөн. Үйрөткөн. Эми ар бир роликке билесиң да, Нукебай, должен нести за собой какую-то ценность, да? Образовательный посыл или, бир ценность обязательно болуш керек да. Алмаздын мага келгендеги идеясы ошол эле. Мен дүйнө жүзүндөгү балдарды масканы кийгенди мода кылгым келет деген сөзү бар эле да. 700 миллиондой просмотр алып койду. Эң биринчи 15 жашымда эле жаштыкта 3-чү микрорайондо эме бар эле. Ошол жака барып алып эле ошол жакта иштеген звукорежиссерлордун жумуштарын карап эле берчи мен жазып көрөйүнчү деп эле жүргөн жаш балдардан ошентип баштагам. Өзүм студиямы ачкам. Мисалы, аранжировка жазганды ким үйрөтүптүр бизге? Үн жазганды ким үйрөтүптүр бизге? Баары башкы менен сүзүлүп 15 жашыман бери дегенде бер жагы эле бир 20 жыл болуптур.
эми плюс минус 400 сомдон бир голос жазат элем. Бул канча ошол 1,5-2 мүнөттүк голосун, э? Жок, эми обычный эле ыр. Мисалы сен мага келесиң, заказ кыласың, мен сага үнүңдү жазып берем. Ошондо 400 сомдон баштадым элем. Бир-эки жакшы эме хит чыккандан кийин 800 сомго көтөргөн элем. Эсимде бар азыр. Андан кийин 1000 сомго көтөрдүм элем. Бул жөн эле жазып коюш эмес да, бул баягы тондордун. Аны эми музыканттар жакшы түшүнөт да. Ошону 1000 сомдон туруп эле бир жылда $100 секиргем. Бир эмени бир записте. Андан кийин бир жылдан кийин эле $200 секирген болом бир голосду. Анан очередим 2-3 айлап вперед графигим түзүлгөн балдарданмын. Мисалы мага записке келем деген балдар 1-2 ай вперед очередке туруп жазылчу убакыттар дагы болгон. А бир запис канча убакытта кылчың? Бир записти жарым саатта голосун түшүрүп койсо болот. Же 3 саатта деле, же 5 саатта түшүрсө болот. Ал өзүңдүн андан кийин ырчынын өнөрүнө байланыштуу. Мисалы 4-5 жылдан бери акыркы ыр жазбайм. Бирок кээде ностальгия болуп, кээде радиолорду бурап койгон убактыларым болот, кетип барат. Радиолор азыркы күнгө чейин эле биз жазгандар менен жашайт го. Радиолор азыркыга чейин эле биз жасаган джинглдар менен жашайт го. Азыркы телевидениялар азыркы күнгө чейин эле биз жасап берген музыкальный оформлениялар менен телевидениялар жашайт го. Мунун баары эмне жөнүндө айтат? Биз өз убагында көп эле Кыргызстандын музыкасы үчүн, Кыргызстандын искусствосу үчүн көп эле эмгек кылыптырбыз деп кээде ойлоп коем. Реквизиттер абдан көп экен. Эми керектүү реквизиттер бар. Жалаң кички балдарга дегендей. Вот что значит детский контент, да? Бир ролик, бир мультфильм бүтүш үчүн бир жагы эле бир 2 жума бир жылга кетип калат да. Эрнис Үмүталиев кыскача ЭК дейбиз, достор. ЭК деп коебуз. Айына 30 ролик англисчесинде эле чыгаттыр. А общий 3 каналыңар барбы азыр? 3-4-чү караокени кошсоң 4-чү бар, э? Азыр английский канал бар. Дибилинс англисче. Ошонун эле испанчасы бар, орусчасы бар. Дибилинс испанча, орусча 3. Анан Дибилинс Music. Дибилинс Music это караоке канал. Азыр болсо 1 ай болду, как баштаганыбыз. Дибилинс Vlog орусча. Жаңы канал, больше блогерство. Дибилинс Vlog англисче. Дибилинс Vlog англисче, 6 канал. Дибилинс азыр 6 каналы бар. 17 миллион. Англисче азыр 17 миллион болуп калды подписчик. 16, 17, 18 миллиард просмотр бар. 18 миллиард просмотр англисче каналда. Орусчада. Ошону эми так билбейт экенмин. Миллион подписчик бар. 3 миллиондой подписчик бар. 3 миллион. Чын эсебим. 2 миллиард, 3 миллиард просмотр. И испанча. Уже эсептеги кетип калды. Эсептегенге чын эле убакыт жок. Аналитика караганга дагы убакыт жок. Чын жумуш. Уктаганга кээде убакыт жок болуп калат. Дибилинс караокеде азыр 400 миң беле канча? Ушундай 300 миңден ашты окшойт. Бул жаңы канал, э? Бир айда. Бир айда эле 300 миңден ашты. Бир айда 300 миң подписчиктен ашты бул каналда. Кнопкасы да келет атат жолдо. Серебряный кнопка. Влог каналдарды бир 2 жума болду окшойт баштаганыбыз. Орусча, англисче. Влог Влог дегенде, влогдун айырмасын түшүндүрүп кетсек болот достор. Влог бул көбүнчө сүйлөш керек болгон каналдар да. Образовательный посылы менен бир мисал оюнду алабыз, ошону түшүндүрүп, ойноп, жогу кантип ойнош керек түшүндүрүп берип. Бирок тоже детский. Ооба, албетте. Бул жакта ошол эле адамдар, Аско, Джони, ошол эле команда. Ошол эле. Мындай болот да, биздин эсебибиз, өзүбүздүн эмебиз боюнча Дибилинс бул 0+. Бул целевая аудитория жагынан. Аудитория айтып атам. 0+. Мүмкүн 3төн ашабыз. Мүмкүн. Влогто болсо биз атайын 4төн өйдө жазып атабыз азыр. 4-8 максимум. Максимум. Атак 4-7. 4-7. Прешкольники. Прескул деп коебу. Мындай айткан, тияк жагы baby болсо, бияга kids да. Baby kids. Мирбага абдан көп ырларын жазып берген. Кайсы ырларын жазгансыз мисалы? Мирбанын бир 2-3 альбомун жазды окшойт. Альбомуна. То есть обондагын жок. Мирбек ушундай уникалдуу адам. Мирбек абдан жакшы обончу деп эсептейм.
Анткени Кыргызстанда акыркы 10 жыл 15 жылдан бери жыл сайын хит менен багып келиш бул өтө оор нерсе да. Мирбектин сезими өтө күчтүү да. Мисалы күндөр жаңыратты жазарда айтат эле мен түшүмө кирди булар деп айтат эле мисалы ошол жылдары. Көп эле ырчы менен иштедим. Ошол эле Омар, Арсен, Анжелика, Бактыгүл Бадыева да ким Non-stop. Өтө көп да ырчыларчы. Кыргызстанда таксист менен ырчылар көп окшойт негизичи. Бирок ошол ырчылардын 80%-ine точно хотя бы 100%-ын бир 95-ine точно бирден ыр жазып бергем да. Хотя бы точно бирөөнүнчү. А так альбомдо эле жазгам. Көп эле адамдардын концерттерин жазып бергем. Ошол эле Арсендикин, Анжеликаныкын, Нурматтыкын ыр сатсаң көбүрөөк акча болот экен деп ыр жазып ыр сатып да калганбыз. Бирок ырды канча сатасың? Ал жерде обон ойлоп табасың, кийин ошо обонун негизинде аранжировкасын да жасайсың. Под ключ деп коет да. Как жана кинодо деле ошондой го. Продюсер келип под ключ заказ алып. Хит под ключпу? Хит под ключ да, примерно. Ошентип да көп иштедик. Ошол песня под ключ или хит под ключ болгондо дагы там договор түзөсүңөр да? Там исключительно права катары, мисалы. Мен бир ырчы менен бир договор түзгөн эмесмин. Жумуштарын кылып берели иштеп жүрө бергенсиң. Ооба. Мисалы мен сен менен деле кино тарткан, мен сен менен договор түзгөн эмесмин. Баса айтып кетели достор, биз Эка менен 2015-жылы таанышканбыз. Мен Жын мен деген дебюттук тасмамды тартканда Эка менен музыкасы чапкан. Чыгыш чомогу. Чыгыш чомогу деген чоплайн музыкасы жолдо кетип атып, угуп калып туруп, барып туруп Эка менен кайрылып, ушул музыканы бергиле, мен кино кошоюн деп таанышып калганбыз. Адам болуш керек да. Эгер адам болсо, анда баары жакшы болот да. Эгер адам болбосо, тебя никакой договор не спасет да. Азыр юристиңер бар, баардыгы по процедуре кылтасыңар. Юристтер бар. Болгондо да Кыргызстан ичинде эле силерди корой турган юрист эмес, ал дүйнөлүк аренада. Международная компания. Ал Чыңгыз Айтматовдун дүйнө жүзүндөгү бүт чыгармачылыгын коргогон компания. Бул компания азыр Чыңгыз Айтматов да, Дибилянс дагы дүйнө жүзүндө коргоп турат. Апам мага дайыма эгер жакшы окусам, менде баары жакшы болорун айтат. Мектептен досторду таап, көптөгөн жаңы жана кызыктуу нерселерди үйрөнүп, өзүңдү жана курчаган дүйнөнү тааныйсың. Анткени мектеп экинчи үйүз эмеспи. Күндүмдөрүңдү өнүктүрүүгө, өзүңдү жана айланадагы адамдарды түшүнүүгө жардам бере турчу жер. Ата кемде күчтүү, апа кемде акылдуу болуу үчүн керектүү сапаттарды өрчүтүү, кайраттуу болуп, жеңүүчү болгондо жана урматтоону үйрөнүү. Биз жашап жаткан дүйнөнү ачуу, күн сайын адам болгонду, башкаларга жардам бергенди жана укканды, аларды түшүнүү менен кабыл алганды үйрөнүү. Мунун баары көптөгөн адамдар бир канаттын астына, сапаттын канатынын астына бириккенде ишке ашат. Балдар көбөйүп атат, жумуш көбөйүп атат, анан помещение аз. Жумуш көп болгон сайын ошондой эле болот экен. Канча балага жумуш берип атасың азыр? Көп балдарды азыр окутуп аткан мезгилибиз. Үйрөтүп. Азыр бир 20дай бала бар. Калгандары 15-20дай калган балдарды азыр үйрөтүп атабыз. 20 бала бул команданын өзөгүндө, 20 бала как студент? Жок. 20дай бала иштеп аткан балдар, андан тышкары бир 10дай бизде обончулар, сөз жазгандар, акындар, режиссерлор, операторлор болуп кетет андан тышкары. Андан кийин бир дагы 10дон ашыгыраак баланы азыр үйрөтүп аткан мезгилибиз. Алар биякта эмес, башка офисте, башка помещениеде. Өзүнүн мугалими бар. Атайын жаңы караоке деген канал ачканбыз азыр. Дибилянс Music. Дибилянс Music. Анан ошол балдар азыр ошону үйрөнүп жазап аткан мезгилдери да. Аско здесь. 20дай бала бул актерлор, 4 актер бар. 4 актер. Андан тышкары бирок образдар көп да бизде. Бирок ошон үчүн мисалы атайын жумушка алынган апасынын
үнүн озвучка алган атайын адам бар. Бабушканын үнүн озвучка алган өзүнчө адам бар. То есть анын баары жумушчуларда 10дон ашык аниматор бар. Алар аниматор дегенде достор баягы билген аниматор эмес, постпродакшн аниматорлор, инфографика, моушн дизайн. Анткени биз баарын зеленкадан тартабыз да. Аркасында болуп аткан 2D, 3D анимациялар ошонун баары 10дон ашык бала жасайт. Андан тышкары оператор, режиссерский группа, постановочный группа бар, сценарист группа, сценарий жазган группа бар. Биз айына азыр бир эле английский канал T-Billions 30 ролик чыгат. Күнүнө бир ролик чыгат. Анан ошонун баарын ойлоп чыгыш керек. Ал үчүн ал сценарий группа иштейт. Андан тышкары ал сценарийден чыккандан кийин режиссерский составка келет. Ал одобрениеден өткөндөн кийин аны ырга өтүшөт. Ыр дагы же жарайт же жарабайт. Мисалы ошол идеяга деп 2-3 ыр жазылып кетиши мүмкүн. Башынан баштайлы канча жыл болосуң? 86. 86. Бишкекте туулуп өскөнсүң. Өзүң Шүйдөн болосуң. Биринчи, экинчи класстан баштап эле баягы музыкалдык школа болуп кетип эле. Биринчи, экинчи класс эмес окшойт. Экинчи класстан? Апам ичинде жүргөндөн баштап эле музыкага аралашкан деп айтсам да жаңылышпайт окшойм. Анткени интеллигенттердин семьясынан болом деп айтсам болот. Анткени апам Интеллигент дегенде именно чыгармачылык чөйрөсүндө жүргөн адамдар. Апам болсо композитор, текст дагы жазат. Акшола деген балдар хорду түзгөн, азыр дагы ошону иштетет. 40 жылдын ичинде мен билишимче аз дегенде бир 2-3 миң балага тарбия берген да. Атам болсо да композитор, Союз композиторовдун жетекчиси, председатели. TikTok дагы азыр тренд болуп аткан нерсе, ошон үчүн кээде TikTok'та тартып коюп атабыз. Ушул жерде тартып атасың блогдо. Ар дайым эмес, но жана тете ичинде игрушкалар бар жатпайбы? Ошонун баарын кээде чыгарып алып, бирок көбүнчө пока ушактан тартып аткан мезгилибиз. Жүргүлө. Come on. Биякта балдар иштешет, анимациялардын баары биякта дагы жазашат. Биздин жигиттер. Постпродакшн анимацияларбы? Так, көрүп чыгарайлычы. Биякта дагы аниматорлар. Биякка жабык болуш керек, биякта дагы балдар отурат. Биякта болсо ушул жактан съемкалар, зеленкалар ушул жактан тартабыз. Ислам ушул жактан жазат ырларды. Биякта болсо съемкалар ушул жерде. Биякта менин студиямды көрдүңөр. Кандайсыңар? Атор ким? Бекболот. Бекболот. Силер эмне кыласыңар бул жерде? Анимациясын. Анимациясын. Съемкада катышып атасыңарбы? Биактан чогуу келип сүйлөшүп чогуу идеяны өнөтөбүз да. Чтоб бизге да оңойраак. 80-90, мисалы 300 ролик бар болсо, азыр 300 ашып калды окшойт. Азыр T-Billions'те 300 ролик бар. Ашып калды окшойт. Ошонун бир 80 ролигин ушул жигит жазган жигит. Көптөн бери анда T-Billions'те экенсиң да? 1 жылдан өтүп калды. Баштан баштап эле самодостаточно обеспеченный эле балдарданмын. Ооба, жашоодо ар кандай болот, өйдө ылдый болот, банкрот болдук. Бул онда бир жол эмес дейсиң. Эң эмеси мен банкротторум көп учурларда билбей башотум менен кирип алган проекттер да болду да. Кайсы проекттерден банкрот болдуң? Сен продюсер катары банкрот болдуң көбүнчө, билишиме караганда. Ар кандай нерселер болду. Бирок Дофадан Кудай турат. Дофа 1ден да 2ден да 1 сом таппаган багам. Чындык. Билбейм, бул билбегендики, тажрыйбасыздык. Бул сен биринчи проекттериң болчу да? Киноиндустрияда бул биринчи эмеле. Ошондуктан билбей кирип алгандыктан, билбей көп иштерди кылып алгандыктан, жана буга чейин айтып кеткендей, бир договорго кол койбогондуктан, мунун баары чоң сабак болду деп ойлойм. Мен ошол проекттерге, ошол адамдарга минуска кирбесең дагы бирок тажрыйба алдың. Кийинде көп проекттер жазадык, кинолор тарттык, көп чоң продюсерлик центрди ачтым элем, көп
ырчыларды алып иштедик, ал учурларда анын баары эле акча эле да. Анын баары салынган, акчалардын баары, анын баары акталган жок, анын баары минуска кетти, банкрот болдум. Көп партнерлор менен дагы иш баштап алдык элек, анын баары банкрот болду, карыз болдук. Карыздын аркасынан карыз болду, шапкана шапка болду. Өтө эле кыйын нерселерди өттүк. Бул чындык. Үзүр алып келген проект бул жалгыз эле Дебилянс окшойт. 20 жыл канча ырчы, канча проект, канча иш, канча кино, канча клип. Мунун баары эми күнүмдүк жашоого мүмкүн жеткен. Бирок анткени жаңы эле өзүң айткандай, табылган акчанын баары бунун баары кайра проектке кете берген да. Мисалы биз кийин чоң продюсер центр болгучакты, мисалы бизге ким клип тартып бериптир. Мисалы менде эгер 5-6 ырчым бар болсо, мисалы ошол убактарда бир клиптин баасы эле бысымла дегенде 1000 доллардан өйдө башталат эле. Бир жылдары бир чоң эле политика жүргөн байкелер айттылар. Эка сен ушул ырчылар жазганыңа кубанасың. Ушул ырчылар жазганыңа гордиться этесиң. А бирок 8 миллиард киши бар да деп. Айттылар да. Ошол кезде мен түшүнбөптүрмүн ошол нерселерди. Азыр ошол нерселердин өтүп атып, мен ошол айтылган сөздөргө, ошол берилген кеңештерге ыраазы болом да. Мен институтта окуп жүргөндө, мен уже точно билем, мен уже Эко Рекордс болчумун да. Эко Рекордс сен окууну бүтүргөндө эле ачып таштагансың да. Биринчи ошол 400 сомдук клиенттериң ким болгон? Ошол кызык болду. Дискотека түнкү Бишкекте, ое дегендерди биринчи записьтерим да. Ошол эң биринчи 400 сомдук записиң. Ошо Айгерим Расулкызынын. Кийин Мирбек жаздым. Биринчи ыры кайсыл эле? Девочка тайнаны жазгам. Девочка тайна. Мирбектин ушундай ыры бар эле, Девочка тайна. Девочка тайна деген ошол эң биринчи көз жазган ырыбыз эле. Аны голосун эле жаздым же? Голосун жазгам. Обон жазган эмесмин? Жок. Мен негизи эле Мирбектин бир дарын обон жазган эмесмин. Баары негизи Мирбектин бүт ырлары бар өзүнүкү. Обон өзү жазат. Баары өзүнүкү. Кээде эле чоң байкелердин ырларын кайра ырдап калып, Барамсага окшогон мисалдарды кайра перепевает как кавер делает. Ошо Девочка тайнадан бир баба менен баштадым элем. Анан ошол ырдан кийин бир жагы эле 60-70 ыр жаздым окшойт Мирбекке. Мирбек эле. Андай ырчылар бир жагы эле бир 50-60 ырчы бар да. Мисал, Дебилянс не деген? Д миллиард деп которулат экен, англисченен да, которгондо. Мааниси кандай болчу башында? Как назовешь корабль, так и он поплывет деген психология абдан ишенем. Миллиард болсунчу деген тилегибиз бар эле. Ошондон улам анан Дебилянс болуп калган. Кудайга шүгүр ошондой эле болуп келип жатат. Эми подписчик дагы ошондой болуш керек. Кудайым буйрса. Анча адам жок болуп атпайбы просто. Дүйнө жүзүндө. Неге? Канча? 8 миллиард. 8 миллиард. Бирок детский контенттин прелесть деп коебуз. Прелесть детского контента заключается в том, что жаңы аудитория пайда боло берет. Мисалы экөөбүз сүйлөшкүчөк деле, мисалы азыр дагы дүйнө жүзүндө бир 1000 кичинекей биздин аудитория төрөлүп калды да. Биз экөөбүздүн интервьюбуз бүткүчөк деп. А то 100 000 дегендер. Мүмкүн. Анан бирок тиги 3 жаштагылар чоңоюп баштаганда кайра аркасынан жаңы келе берет экен да, жаңы келе берет. Кички балдар менен чоңойгондуктан, акчалоо балдарында чоңойгондуктан, көп ырдап калгандыктан. Төрөлгөндөн баштап эле, апам ичинен баштап эле Акшулада чоңойдум. Анткени апам сахнада деле мен ичинде алып жүрүп эле сахнада концерт берип жүрүп эле. Арчалуу жакта турат элек. Калтырчу жер жок, жашоо турмушу оор. Анан жумушка ошо хорго мен көтөрүп алып келип, кайра көтөрүп алып кетип турчу эле да. Анан ошонун негизинде апам тиги институт искусств 5 наливаны бүтүп хор жер боюнча, анан мен ошо хор жазайм деп ошол филармонияга келип калып, ошол жакта хор ачылган да. Анан кийин Советтер Союзу жабылды, бүттү, токтолду баары дегенде, анан Акшола деп өзүнчө хор. Ошол эле Акшола мектебин бүтүрүүчүлөрү азыркы шоу бизнестеги эстрада жүргөн көп эле ырчылар бар да. Негизи эле апамдын бир сөзү бар, мен негизи эстрада ырчыларын тарбиялагым келбейт деп айтат. Мен жан дүйнөсү
воспитаниясы бүт жагы творческий адам тарбиялагым келет деп айтат да. Жылдызды эмес, чыныгы чыгармачыл адам тарбиялайм. Мисалы эле ошол бизде иштеген, мисалы Алмаз Адамалиев, Айбек Самиров, мен жубайым Чолпонай. Чолпонай экөөңөр окшоло таанышкансыңарбы? Ооба. Бир класста окугансыңарбы же? Жок, Бир группада. Чолпонай менден бир мектепте окуганбыз. Бир хордо чоңойгонбуз. Чолпонай менен 2 класс ылдый окуйт эле. Кайсы мектепте окугансыңар? 64. 64. 8-чи микрорайонда. Кордо бир группада бирге ырдап жүрүп чоңойгон экенсиңер да Чолпонай менен. Ооба, бул эми нуке элестет, жөн эле хор коллективи болуп ачылган кружок. Кийин 500-700 баладан турган чоң коллективге айланган да. Азыр апам кичине чарчап калды. Возраст деген возраст. Бирок азыр деле менин билишимче бир 100-150 баладай бар окшойт. Азыркы детская психология деп коелучу. Детская психология азыр таптакыр башка. Анткени кички балдар азыр 2 секунд ашып кетсе 5 секундтан ашыгыраак балдарды кармаш өтө оор болуп калды. Анткени азыркы балдар монтуп эле турган балдар да. Слишком много соблазна, контента много, там возможностей, да? Ооба. Биякта студия, экинчи студия, үчүнчү студия башка жакта. Бул биздин Дарина деген кызыбыз. Как тебя зовут? Ляля. Да, кел. Здравствуйте, Ляля. Она с самого начала, да? Эң башынан бери. Вы с самого начала же дебилянсыңар? Да, почти. Эң башында Дебилянста 3 бала менен эле баштаганбыз. Девушки не было. Джонни, Аско, анан кийин Паша үчөө башталган эле. Андан кийин кичине убакыт өткөндөн кийин кыз керек эле. Анан эң биринчи эле ким дегенде эле Ляляны ойлогонбуз. Кто порекомендовал? Апам. Анткени апам эле эме Даринаны, чын аты Дарина. Даринаны кички кезден бери тааныйт эле. Биздин эң биринчи эмебиз, балдарым баары кыргыздар. Башка улутундагы кызды коюш бул максат эле. Анан эң биринчи эле ошол эме Дарина деп, Дарина даже кастинг кылган эмеспиз. Сразу на съемке. Ап келип туруп биринчи эле съемкага салганбыз да. Анткени билчик Дарина таланттуу экенин, сулуу экенин. Ошентип иштеп калдык. Съемка азыр бияк запистер бүткөндөн кийин башталат. Ошондо булар азыр түшкү 1де келип туруп, таң аткыча 5ке чейин иштеши мүмкүн азыр. Элестеттим да. Анан жумуш көбөйгөнгө байланыштуу суббота, воскресенье балдарга выходной берүү бул зарыл болуп калды да. Конечно, так. Чарчап кетип атышат да. Силер аранжировка жазасыңарбы? Ооба. Канча музыкантты жаздыңар уже? Адикте жумушка алганыбыз 1 айдан ашып калды окшойт. Талантын билчилек. Азыр келип ушул жаңырларды, жаңы стилистика, жаңы почерктерди берип аткан мезгили. Взрослый контент, взрослый ырлар жазып калган адам үчүн туруп эле кички балдардын психологиясын түшүнүп бир жазып калыш өтө оор. Бирок талант деген талант экен. Получилось, да? Чем вместе или быстрее? Получилось! Батамызбы? Ооба, кел. Бул Беку деген жигит. Опа! Бул жакта запись и аранжировка дагы кыласыңар да? Жок, аранжировка цехта кылынат. Биякта запись. Запись влога, озвучка. Запись влога, озвучка, орусча, англисче. Бул жак дебилянс эмес, көбүнчө түшүнгөн Испанча. Влогтун тилдерин запись кылып экенсиңер. Влогту тартабыз, влог тартылгандан кийин английскийге перевод кылабыз. Анан англис тилин биягынан жазабыз. Ушул студиядан. Бекболот, только запись кыласыңарбы? Только запись. Азырынча. Только запись азырынча. Сведение. Сведение, запись. Анан мандай көтөрөм. Бул Беку деген жигитти Аз эле болду окшойт, 1,5 ай, 2 ай болду окшойт, э? ушундай эле болду. Бүгүн юбилей, 1 ай болду. О, юбилей. Бирок көптөн күткөн жигит да. Команданын ичиндеги настроение, команданын ичиндеги взаимопонимание бул эң чоң нерсе болуш керек деп ойлойм да. Мисалы көп учурларда кээде актербу, аниматорбу, операторбу, администраторбу, вне зависимости да. Кичине эле бирдеме жүрөгү ооруп кала турган болсо собрание кылабыз да. Биз ушундай командабыз.
эмнеге бул адамдын жүрөгү, эмнеге бул адам таарынып атат дегенге чейин собрание кылабыз. Эмнеге? Анткени биз билебиз, любой таарыныч бул ириңге алып келиши мүмкүн. А ириң ал жарага алып келиши мүмкүн. Жара ал деген эртең ракка алып келет да. Ошондуктан башынан эле бир нерсе пайда болгондо эле түп табыр менен жоготууга аракет кылабыз. Бир убакыт болгон, ошо дофалардан кийин элдин баары эле кино тартып атпайбы? Мына режиссер болбогону деле режиссер, ырчы болбогону деле ырчы, ыр жазбаганы деле композитор. Ушунча кино аралашып жүрдүм. Мен өзүм режиссер болом деп бир продюсерлер таап, жакын адамдардан продюсер таап, кино тартып, Одноклассники KG деген кино тарткан элем. Азыр өзүң режиссер болдуң. Уялам. Азыркыга чейин уялам. Ошон үчүн ошондон кийин мен түшүнгөм, ар бир нерсени майын чыгарып жаза ала турган эле адам жазаш керек экенин ушуну түшүнгөм. Бул эң чоң жашоодогу эң чоң ошибкам деп ойлойм. Провал. Бул творчество тармагында эң чоң провалым ошол деп ойлойм. Бүт болбосо бүт Кыргызстандагы 20дан ашкырчы чогултуп алып тарткан киноңда болбосо бир 10 күн, 20 күнбү, 10 күнбү ушундай кино чыккандан кийин эле уялганыман барып кинотеатрлардан ал кинону алып салып, хард диск, флешка, млешка бүт баарын делейт кылып, анан бирок продюсерлердин алдында эң биринчи провалдар ошондон башталган да. Акча карыз болуп калып, акчасы чыкпай калганда, анан ким карыз болот, мен карыз болуп калам. Проблемалар ошондон башталган. Ошол деп ойлойм, бирок ошол провалдар көп тажрыйба берди. Анткени ал кандай тажрыйба? Күн сайын кандай проблема болбосун, туруш керек, иштеш керек деген нерсеге үйрөткөн нерселер да. Бирок эртеси күнү туруп, мен күчтүүмүн, мен иштешим керек деп дегенге ушул нерселер үйрөтөт экен да. Провалдардын пайдасы пайдалуу экен да. Ооба да, эгер ошол провалдар болбогондо көп айта берет да. Ой, сен мындай дебилянсты 10 жыл мурун баштасаң деле ошондой кылып коймоксуң депчи. Мүмкүн. Ал кезде да жаш болчук да. Ал кезде 25 жаш, элестет, 24 жаш мүмкүн да 10 жыл мурун. Анан 25 жашта ошондой слава, ошондой популярность дүйнө жүзүнө, ошондой акчалар келип түшкөндө кандай адам болуп кете алат элек? Мисалы, мүмкүн мен сен менен отуруп бияктан саламдашып сүйлөшпөй калат белем. Ошон үчүн мен Кудайга ошо аң сезимим бышып, ойлонгонду үйрөнүп, бул жакшы экен, бул жаман деген нерсени бөлгөндү үйрөнүп калгандан кийин ошол Кудай берип аткан жакшылыктарды, азыр келип атканына абдан кубанычтамын да. Мен аны каалабайт элем, ошол нерсенин баарын 10 жыл мурун келгенин мен каалабайт элем. Мисалы, шоу-бизнес ошол эле супер хайповый хиттер, которые дүйнөдө качет болот турган нерселерди. Казакстанда азыр сонун кетти да. Казакстанда масштаб финансирование дагы башка даражада. Бизден супер ырчылар дүйнөдө качет болуп аткандар азырынча чыга элек. Эмнеге дегенде уровень продюсирования слабыйрак деп ойлоп койдум да мен. Биздеби? Бизде уровень продюсирования слабыйрак финансирование жок. Бизде рынок кички. Жö мындай да. Биздикилер өздөрү эле чыгып келе атышат да. Хорошо. Россияга чыгайлы дейли. Ал Россияга чыгыш үчүн көп инвестиция требует этет да. Мисалы, Курултай деген проект бар, билесиңби? Баарыбыздын достор. Мирландык. Курултайдай проект Кыргызстанда жок деп эсептейм. Ооба. Курултайда акча жок болгондуктан улам эме Россияга, СНГга чыга албай жүрөт да. Эгер мүмкүн ошо Курултайга ошондой качественный, сколько техники вложено, сколько ресурсов вложено на этот проект. Эң башынан баштайлы ал жакта антарыс менен бирге кылышат да, техника жагынан. Нет, там видишь, там все вкладывается, только человеческие ресурсы.
То есть техника хорошо, окей, там, и, мисалы, мен микалардын жумуштары, там, как таковых инвестиций нету. Только на человеческий энтузиазм эле кетип баратат да бул проектчи. А эгер ошол проектке, мисалы, кандай качественный проект, эгер ошол проектке жок дегенде бысымла деп туруп, мисалы, $1 миллион салышсынчы, бул дүйнөнү түңгүрөтүп койчу проект да. Мисалы, бул ВВОнун эле бир түрү да. Да, чындап айтканда. Только живняк. Живняк? Эми сахнада чыгып туруп артист живой ырдап атпайбы. Сен рынок маленький, финансы не хватает деп атасың да? Эми мисалы эле, ну кебай, вот что кино, что концерт, любой. Ал, мисалы, Бишкекте кино баасы 200 сом болсо, 300 сом болсо, концерт баасы 500 сом болсо, чыгып туруп эле кантка же сокулукка чыкчы, 200 сомго бир адам басып келбейт. Туурабы? Биз эң кымбат дегенин ал 100 сом. Анан кантип бизнес кыласың? Каяктагы шоу бизнес? Кыргызстанда шоу бизнес жок, Нурлан. Кыргызстанда той бизнес. Аны бүт эле артисттердин баары эле билет. Баары эле той ыр жазгылары келет. Анткени эмнеге? Тойго барып ырдаганга ырым жок дейт да. 2 күн, 3 күн мурун Алмаз уулду болду. Бизде. Анан бизде ошондой нерсе бар. Шпагат деп коебуз да. Прикол менен, бирок приколу да жок да. Кандай шпагатка отурабы? Жок, жубайсыңбы деген сөз. Ана шпагатын көрдүң да. Бүгүн шпагаттары. Мындай шпагат бүгүн болаптыр көрсө. Биякта перед съемкой биз жок, күн сайын жумуш ушундай. Ал кандай эми күн сайын плов эмес эми албетте. Анткени мисалы жана айтып кетпедимби? Түшкү 1-2-де келишет, таң аткача съемка болуп кетет депчи. Түнү менен фактически да. Балдар ар дайым аниматорбу, актёрбу ар дайым курсак окуп туруш керек. Анан идейниктер бар, режиссерлор бар. Анан ар дайым тамашачанга салабыз. Идейниктер ролик тартаардын алдында кто придумал? Шпагатка отурасың дейбиз. Шпагат дегенде это накрыть стол дегенде. Анан ошондо тиги ошо идейниктер келип балдарын самсап келет, шаурма алып келет, гамбургер алып келет. Бүгүн Алмаздын шпагаты эле. Алмаз бүгүн көрүп баштап атты просто. Анан Уулду болду. Уулду болду, анан кийин бүгүн ролик тартат. Ошол негизинде экөөнүн чогуу кошуп, бүгүн шпагаты плов. Как раз командага да? Как раз андан тышкары дагы Алмаздын ниети жакшы, эртең орозо башталып атат. Ошого жакшы кичине Куран окутуп коелу. Жакшы ниет кылып Куран окутуп эметип коелу деген ниет менен. Сонун убакытта келиппиз да биз азыр как раз. Орозо башталышына. Чоо Куран окутуп азыр. Ушул зеленканы канча 28 миллиард адам көрүп койду уже. Көрбөдү, точнее. Самый популярный зеленка ушул да. Мына көрсөтүп коелу. Мондай гирлерибиз бар, ушундай гирди эле тартабыз. Лично сен болгон роликтерин канча адам көрдү? Мен антип эсептей элекмин. Болса керек примерно бир 12 миллиард. Менин ролигимде деп. Сен катышкан команданын, Дебилинс командасына сен катышкан роликтерде? Ол 300дөн ашык роликтин ичинен 2 роликте жок болушум керек. My Name'стин сөз огону, идеясы, эми чындык эле айта кетиш керек. Чача, ляля, бум-бум, чики деген атты койгон Асылбек. Нон турган мода экен. Азыр ушинтип туруш керек экен көрсөчү. Бул Жомарт Чалабаев деген. Жомарт Чалабаев. Клип керек болсо кайрыла, бирок азыр бош менсин, Дебилинстамын деп койду. Азыр бүт таштадым, клип, кино бүт бары, бүт азыр ушул Дүнөлүк проекти. Ушул багытта бүт бары. Режиссура основном. Биздин алдыда жүргөн биздин режиссер байкелерибиздин бири. Бүт влоговый азыр каналдардын шефи Жомарт ака. Жаңы 2 канал. Бүт сценарий, режиссураларын баары, роликтин утверждениясын баарын Жомарт жазайт. Жомарт утверждение кылмайын чакта ролик тартылбайт. Постпродакшнда контролдоп турат экен анда. Бүт контролдон. Жомарт байкебиз айтат, ушундай идея деп туруп, анан баарыбыз чогуу киришип баштайбыз да. Утверждать кылган жагында. Мындай айтканда бышырышып баштап. Жана мен айтам деп унутуп кеткен турбаймынбы жылдыздардын арасында. Али Каниметовду унутуп кеттик да. Ал деген Тилек Каниметовду. Боль моя деген уруп калсыңбы? Та девчонка белокурая. Ошо биздин байкебиз эң улуу байкебиз. Эң старшой байкебиз ошо командада. Чачача деген миллиардник роликте ошол
Аман ырын жазган Бержубаев, али мимика жактары актерский жагы ойнойт да кадимки. Бул эң башында эле бул башталып аткан кезде эле байкелер билчи да. Аны ушундай контент кылабыз деген моментте эле эң биринчи очередь алыс кетпей эле сен баштабайсыңбы, сенде барго. Ошондон башталган. Алдан кийин жаңы бир мындай айтканда фишкалар кийинчерээк пайда болду. Башында жөн эле баштаганбыз эң баш. Жөн эле клип тартып эле Жомарт байке тиги swimming songго Тиги бассейндерди тартып жүргөнсүңөр ошондой болуп, өз үстүнөн стилди таба албай жүргөнбүз да. Бирок ошого баратканбыз да. Мына азыр дагы тартып кичине үйрөнүп, жакшы бир өзүбүздүн стилге келип калабыз деп туруп, ошо бирок канча бир жылдай жүрдүк да, изденип. Ана бир жылдан кийин ошо өзүбүздүн стилибизди таптык да. Кээде подгузник кийебиз. Бул анимация да, же чындап эле? Чындап эле. Бир-эки статья чыгып кетиптир. Силер мисалы жылына эле 260 миллионбу, 26 миллионбу? Эми абдан көп акча экен. Көп акча. Ооздорун амай, Нукебай. Ооздорун амай, ошентип бизди миллионер кылышсын. Болсун. Ошондойго жетейли. Кудай тилекти берет дейт. Надо всегда мечтать и идти к цели. Күн сайын туруп алып, жумуш кылып, бир нерсе кылып, цельге барыш керек. Ооздорун амай биз ошого жетейли. Бирок чындыкты айтып кетейин, мунун баары дезинформация. YouTube'da бул айтылып эле келет азыр, 3-4 жылдан бери айтып келет азыр. YouTube'да каналыңда миллион каттоолочу болсо, там миллион доллардан или там миллион сомдон табып постоянно ала турган акча деген нерсе жок. YouTube'дан канчалык көп просмотр, ошончолук көп реклама көрсөтүлгөн болот. Ошол рекламанын 55%-ны бизге жаратмандар берет, 45%-ны YouTube өзүнө алып калат. Обычно бул 1 миллион просмотрга чоң аудитория средний бир 400-500 доллар орточо. Бирок азыр Россия, Кыргызстанда бизде реклама жок болчу үчүн биздин кыргызча каналдардан вообще нольго жакын цифрага түшүп калган. Мисалы Америкада көрсөтүлсө, ошол миллион просмотрдан взрослый аудитория балки 1000 доллар, 2000 доллар, 3000 доллар болуп кетиши мүмкүн. Ал жактын кымбатыраак реклама болгон үчүн көбүрөөк табылышы мүмкүн. Бирок 2020-жылдан баштап туруп детский сегментте ошо таргетированный реклама кеткенден бери 8 эсе заработуктар түшкөн. Азыркы учурда 8 мүнөткө чейинки детский контентте миллион просмотрга примерно 70-80 доллар. 70-80 доллардан башталат, эгер дүйнөлүк жактан караганда. Анан Америка жана бай мамлекеттер болсо, балким 200 доллар, 300 долларга чейин потолок чыкса керек деп ойлойм. Орточосу 70 менен 150 доллар, 200 доллардын арасы. И биз белгилей албайбыз, бир эле Америка көрсүн дей албайбыз. Көбүнчө Индия көрөт, Вьетнам көрүшү мүмкүн. Бул мамлекеттер көбүнчө за миллион просмотров 30 доллар, 40 доллар ушундай болуп калат да. Ошол жаңы эле сен айткандай миллиондор үчүн төгүскө салып атат. Ооздорун амай. Ачык источниктер бар. Любой ачык источниктен детский контент канча табат, взрослый контент канча табат. Кайсы мамлекетте CPM деген бар, CPM-ден цена за рекламу. Кайсы мамлекетте CPM баасы канча, кайсы мамлекетте кандай. Бунун баары открытый информациялар. Жакшыраак туура информация издегенди үйрөнүш керек. Биринчиси. Критическое мышление. Биринчиси. Сравнительно ар жерден ар кайнактардан. Биягы мындай окшойт, биягы мындай окшойт деп анализ кылыш керек да. Бир эле айткан нерсе эле ар дайым чындык болуп чыкпайт да. Мындай сравнивать этиш керек. Биринчиси. Экинчиси, биздин компания Кыргызстанда жайгашкан. Мен ай сайын Кыргызстанга бюджеттен налог төлөп турган компаниябыз. Баса айтып кетейин достор, Debilens командасы бизде эле Lights Creative сыяктуу эле ПВТ-га мүчө, бул парк высоких технологий. Биз ютуберлерде, айтишниктерде баардык финансовый расчеттор бар, бизге келаткан кешфлоунун баардыгы только через банк болот. Ошондуктан биздин келишебиздин 80% жогору болгон үчүн ПВТ-га мүчө болгон мүмкүнчүлүк болгон. Биз канча жылдан, силер 2 жылдан бери мүчөсүңөр, биз 4 жылдан бери мүчөбүз. Баардык келаткан акча только через ПВТ келет. Ошол жерден эле биздин бюджетке акчалардын бир бөлүгү түшүп турат автоматикалык түрдө. Коштошордун алдына бир ыраазычылыкта билдирип кетели сизге, Улан байке. Жалпы биздин буюрса көрүүчүлөргө аракет кылып атабыз, дүйнө жүзүн мындай айтканда багындырып атабыз, бирок жакшы эле аракет менен ушул күнгө чейин жүрөбүз. Эч кимибизде жок мындай биз кыйын болуп кеттик деген дагы ой дагы жок.
ошол үчүн ошо жөн гана жакшы маанай эмгек. Негизи мына жаңы YouTube студиялар, детский контент жасагандар, кызыккандар абдан көп азырчы Кыргызстанда. Ошолорго бир сунуш барбы? Кантип сунуш берип кете белең? Эң биринчиси интеллект мээң менен жан дүйнөң менен акча табуу бул керемет окшойт. Эгер ушул нерсени билсең да. И ошентип акча табууга чакырам көп адамды. Баарыңыздарды ошол жакка чакырам. Мен ыр жазам. Мен ыр жазганым менен акча табам. Не это ли счастье? Кыргызстанда абдан таланттуу музыканттар көп. Кыргызстанда абдан таланттуу режиссерлор көп. Аранжировщиктер көп, студиялар көп. Жазагыла. Жолун көрсөтүп берүүгө даярбыз. Бир эле нерсе. Бири-бирибиздин эмгегибизди урдабайлы. Бир эле нерсе, бири-бирибиздин ырларыбызды урдабайлы. Эгер менден жардам керек болсо, кантип жазаш керекти мен үйрөтүп берүүгө ардайым даярмын. Мен кантип кандай жазалыш керек, кандай эмнеден башталыш керек, эмне болуш керек, баарын түшүндүрүп берүүгө да даярмын. Эгер Кыргызстандан бизге окшогон, сага окшогон жаштардан жок дегенде дагы 100 компания чыга турган болсо, бул Кыргызстандын экономикасына кандай чоң салым болот. Ошондуктан канчалык Кыргызстандан көп креатор, канчалык көп чыкса, ошончолук баарыбызга жакшы. Анткени сен мага эч качан конкурент боло албайсың, Кебай. Мен да сага эч качан конкурент боло албайм. Эмнеге? Анткени дүйнөдө 8 миллиард киши бар. Биз ошону түшүнүшүбүз керек. Баарыбызга жетет. 8 миллиард болгондо дагы мынандай контентти жакшы көрүп, ошолорун чыгарып башкачараак мынандай концепцияда контент ала берет. Ала берет даярда. Ооба. Ошондой нерселер турганда анан кылгылары келбейт. Кылгылары келсе дагы келип туруп менин ырымды урдашат. Урдаба. Менин мамилеңди бузба. И то ал эме урдап алып анан клейм страйктар ал менден келбейт. Системадан келет деген. Өзүң жаза. Эгер жазбай албай атасыңбы, мен үйрөтүп берем кантип жазашты. Мен көрсөтүп берем, түшүндүрүп берем. Эгер чын эле таланттуу болсоң, с первого, со второго раза точно схватишь, что нужно. Давайте Кыргызстандын жаштары IT-технологии, YouTube, оюн тармагы, азыр андан тышкары Amazon, Wildberries, блин, столько всего есть, где можно просто зарабатывать. Жакшы көргөн жумушуң менен алектенүүгө, сонун нерсеге азыр сен үгүттөп кеттиң. Эйкан Instagram аккаунтун биздин описание жазып кетебиз. Бирөөнүн мээнетин урдабай, баягы таза түрдө чыгармачылыкка чакырган месседж болуп кетти окшойт акырында, Терең маек түзүп бергениңе чоң рахмат досум. Сон көрүшкөнчө достор. Көрүшкөнчө. Сага чоң рахмат келгениңе. Все, классно, всем спасибо. Сон.